Барыңыздарга салам достор. Сиздер менен мен Эркебек. Бүгүнкүдөн баштап программалоого байланыштуу кыска видео сабактар тартып баштоонун чечтим. Бүгүнкү биздин эң биринчи сабагыбыз бул Visual Studio Code программасын кантип туура колдонуу кереги жөнүндө болот. Бул программаны көп эле угуп калсаңар керек. Көп сөз бок сөз демекчи. Келе анда сабакты баштайлы. Анда эмесе Visual Studio Code үйрөнүү үчүн эң биринчи албетте биз бул программаны компьютерибизге орнотуп алышыбыз керек. Аны үчүн браузерди ачабыз. Браузерге биз Visual Studio Code же болбосо жөн эле VS Code деп жазып койсок болот. Code Visual Studio Com деген сайт чыгат. Бул жерде download деген баскычты басабыз. Анан бул жерде өзүңүздүн операцион системаңызга жараша бирөөсүн тандайсыз. Мен азыр Windows 10дон кирип жаткан үчүн мен бул жерде Windows'ты басып коем. Бул жерде уже программа көчүрүлүп, каяка сактоо экенин сурайт. Мен программа көчүрүлдү, программаны ачабыз. Бул жерде келишимди кабыл алып, next баскычын эле басып кете беребиз дагы. Бул жерден тандоосаңар болот, эгерде силер өзүңөрдүн рабочий столуңарга иконкасын кошом десеңер, муну эметип койгула. Жана могул жерде кээ бир баскычтар бар. Бул Open with Code, Action to Windows Explorer, Context Menu деген баскыч бар. Бул эмне үчүн керек? Эгерде силер өзүңөрдүн папкаңарды дароо, мисалы Visual Studio Code аркылуу ачам десеңер, анда ушул баскыч силерге жардамчы болот. Мисалы могул жерге. Мен дагы муну ачып коеюн. Context menu бугун да кошуп коеюн жана Register code as an editor for supported. Муну деле ачып койсоңор болот. Баарын белгилегенден кийин next жана install деген баскыч тандайсыз. Окей. Мына биздин программабыз орноду жана эгерде баскычты галочканы тандап койгон болсоңор, анда могул жерге иконкасы чыгып калат. Келгенде бул программаны ачалы. Анда эмесе бул сразу негизи бул орус тилинде бар болуш керек, бирок мен баарына англис тилинде колдонууну сунуштайм. Анткени силер эгерде ар кандай бир видео сабактарды көрүп калсаңар, баары англис тилинде болот жана англис тилинде эч качан чаташпайсыңар. Анда эмесе бул менен эмне кылышыбыз керек? Биз эң биринчи келе муну жаап таштайлы. Жана бизде мындай нерсе болот. Толук экранга кылсак болот. Эң биринчи бул биз жөн гана файлды ачып эле, мисалы бул жерде тил тандагыла дейт. Мисалы HTML деп коелу жана сразу жазып баштай берсеңер болот. Мисалы бул жерге ар кандай, мисалы HTML деп. Же болбосо жана ушуну мисалы сактасаңар болот, Мисалы сактоо. Муну бир жерге албетте сакташыңар керек. Мен азыр жөн гана мисал катары рабочий столго сактап коеюн, бирок мындай сиз эч качан кылбашыңар керек. HTML дедик дагы, бул уже рабочий столго сакталып калды. Биздин рабочий столубуз бул, көрдүңөрбү? Эми азыр index деген файл пайда болуп калды. Эгерде силер могул HTML көрүнбөй жатса, көрүнгөндөй кылып койсоңор болот. Ал үчүн могул жерде change folder деп settings дегенден кийин always show hide extensions for known file types деген бар. Бул scratch разрешение деген ушуну алып туруп применить кылып койсоңор, анда монтип HTML көрүнө баштайт. Келе эми HTML ачып көрөлү. Бул автоматтык түрдө Google Chrome аркылуу ачуу болуп калды бул файл. Макул деп коелу дагы жана Chrome аркылуу муну ачсак болот. Эмне кылсак болот дагы? Мисалы бул жерге салам дүйнө деп жазып туруп сактай турган болсок, көргөнүңүздөр сактоонун кыска жолу бул Ctrl+S басуу. Келе сактадыкпы, эми кайра кирсек, бул салам дүйнө пайда болуп калды. Ушинтип биз эң жөнөкөй файлдар менен иштесек болот. Бирок келе биз мындай эле колдоно бербей, муну жакшыраак туура колдонгонду үйрөнөлү. Ал үчүн муну жаап салабыз дагы. Биз папка ачабыз атайын иштөөгө. Ан үчүн биз өзүбүз бул жерден бир папка тандап алалы, ошол менен дайыма иштеп турабыз. Ан үчүн мисалы мен локальный диск C-дан көзүмдүн users Эркебек деген жерден жаңы папка ачайын. Мисалы бул деген dev болсун. Бул деген мен
жалаң ушундай эмелерге колдонуп турам. Жана бул жерге мен hello world деген жаңы папка чайын. Жаңы папка чайындагы жана ушул папка менин проектим үчүн колдонулат. Эми биз open file эмес, open folder дейбиз дагы. Жанагыл папканы табабыз. Бул деген users, erkep, dev'тин ичинде hello world болчу. Келе ушул папканы ачтык. Эми ушул папка биздин мындайча айтканда проектибиз сакталган папка болот. Келе бул жерге эми кайра эле жанагыл index.html'ди ушул жерге кошолу. Бул жерге бир жөнөкөй бир проект жасап коелу. Кайра эле салам дүйнө деген проектибиз болот. Муну сактадык. Эми ушул эмебиз ачып көрөлү. Көрдүр, бул жерде автоматтык түрдө index.html пайда болуп калды. Жана муну биз кайра эле Google Chrome аркылуу ачып текшерсек болот, Эми эми эң биринчи бунун интерфейси тууралуу айта кетсек, бул жерде силердин уже көргөнүңөрдөй жалаң файлдарыңар ушул жерге сакталат. Эгерде силердин папкаңар ар кандай бир проектиңер ар кандай CSS файлдарды же болбосо кандайдыр бир JavaScript файлдарды колдонгон болсо, анда ушинтип папкаларды ачып алсаңар болот. Мисалы, бул жерге style.css деп бардык файлдарыңар ушул жерде болот. Бул жерге көргөнүңөрдөй жалаң код жазасыңар. Бул жерге жалаң коддор жазылат. Жана ошондой эле силер жаңы дагы бир башка проект менен иштейм десеңер, силер бияктан дагы бир мындайча айтканда терезе ачып алсаңар болот. Анан ушинтип эле new window аркылуу каалаганча проектиңерди ачып, бир канча проекттер менен бир эле учурда иштей берсеңер болот. Мисалы, келе дагы бир жаңы папка, дагы бир жаңы проект кошуп алалы. Мисалы, мен биякта dev деген, менин hello world деген бир проектим бар. Дагы бир мисалы сонун деген дагы бир проектибиз болсун. Сонун деген проектибиз дагы бирөөнү ачып алып, ушинтип иштей берсек болот. Интерфейс аябай мындайча айтканда түшүнүктүү деп койсок болот. Мисалы, эң үстүн карасаңар, бул жерде ар кандай жазуулар бар. Мисалы, эң биринчиси бул жалаң файл менен иштөө үчүн. Жаңы файл кошсоңор болот, жаңы терезе ачсаңар болот, же болбосо бар файлды ачып, бар проект ачып, бул жерде акыркы нерселер бар. Жалаң эң жанагыл файл менен байланышкан менюнун баары ушул жерде турат. Экинчиси бул уже проект менен иштеп жатканда керектүү нерселер. Негизи мунун баарын силерге билип деле кереги жок, бирок бара-бара үйрөнүп кетсеңер болот. Мисалы, view деген эмнелер бар? Бул ушул интерфейске жаңы нерселерди ачуу. Мисалы, терминал ачам десеңер, анда муну басып койсоңор болот. Жана ошондой эле extensions бул плагиндерди кошуу десеңер, анда бул жерден ачып өтсөңөр болот. Жана ошондой эле бул эң мындайча айтканда бат колдонулуучу нерселер бул жерде дагы бар. Мисалы, плагинди муну бассаңар ачылып калат. Файл менен иштеймсеңер, кайра бияка кетип каласыңар. Дагы эмнелер бар? Мисалы, debug console, терминал, мунун баары ушул жерде турат. Go деген бар. Бул дагы код менен иштөөгө керек негизинен. Run бул эгерде силер кандайдыр бир проект менен иштеп жаткан болсоңор, анан ошол проектти мындайча айтканда чогултуш керек болсо, анда алардын баары бул run деген деп болот. Терминал бул жалаң могул биздин терминал менен иштөө үчүн функциялар жайгашкан экен. Жана ошондой эле help бул мындайча айтканда жардам. Келгиле эми интерфейсти бир карап алгандан кийин плагиндер жөнүндө бир сүйлөшүп көрөлү. Плагиндер көргөнүңөрдөй бул жерге ар кандай бир проект болбосун баары менен иштөөгө эметсеңер болот. Мисалы, биз JavaScript деген плагин бар экен, өчүрүп таштайлы. Силерге мисалы Python менен иштейсиңерби, C++, Python менен иштейсиңер, каалаган жумушуңарга бул жерге плагин таап алсаңар болот. Мисалы, Pythonга байланыштуулардын баарын жазып, издеп кошуп алсаңар болот. Же болбосо Laravel проекттерин иштеп жаткан болсоңор болот. Laravelге байланыштуулары бар. Node.js, жада калса Java'га деле барбош керек. Бүт баары бар. Плагиндерди орнотуу үчүн жөн гана install баскычын басып коесуңар. Жана бул орнотулуп калат. Же болбосо силер Flutter менен иштеп жаткан болсоңор, Flutter'ды дагы алып ушинтип орнотуп аласыңар. Муну убактылуу жаап коелу.
Жана албетте канчалык көп плагин орнотсоңор VS Code ошончалык жайыраак иштөөсү кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан плагиндерди колдонууда аябай тыкаттык менен акырын колдонуш керек. Анткени көп кошуп алсаңар, анда бул бир аз жайыраак иштеп калышы мүмкүн. Мисалы, могул install'ды карап, мисалы азыркы орнотулган плагиндер ушулар экен. Мисалы, мен кереги жогун өчүрүп таштайын. Убактылуу өчүрүп койсоңор болот. Ушинтип монтип disable баскычын басып, бул плагин кала берет. Керектүү учурда кайра enable кылып күйгүзүп алсаңар болот. Жана дагы андан да сонураак жолу бар. Мисалы, силер Flutter плагиндер, Flutter проекттер менен иштеп атканда силер enable workspace деп койсоңор болот. Бул именно ушул проектке гана күйүп турган болот. Калган эмелерге өчүп калат. Муну түшүндүрүү үчүн мисалы силерде эки проект бар деп коелу. Менде азыр мисалы Sonun деген проект бар. Sonun деген проект ачсам, көрдүңөр, бул жерде азыр Flutter өчүп турат. Бирок кайра Hello World деген проект ачсам, анда бул жана Flutter биз күйгүзгөн эмелер күйүп калды. Ошентип бул ар бир мындайча айтканда проектке өзүнчө сакталып турат. Булардын баары VS Code'ун өзүнүн бир жеринде сакталуу болот. Жана ошондой эле VS Code'да көптөгөн ысык баскычтар бар. Ысык баскыч эмне десеңер, бул силердин программисттердин мындайча айтканда жумушун жеңилдетүүчү нерселер. Мисалы, баарын көрүү үчүн VS Code shortcuts cheat sheet деп жазсаңар, бир PDF файл чыгышы керек. Жана бул жерде бардык мындайча айтканда бардык жумуштардын кыска жолдору бар. Мисалы, биз эмне дейли? Бизге эмне керек? Мисалы, сактоо үчүн албетте Ctrl+S баскычын басасыңар. Мисалы, биз мону мындайча айтканда дублировать эткибиз келип атат. Дублировать этиш үчүн келе карайлы. Мисалы, биякта эмнелер бар болду экен? Basic editing, copy line down дейт. Shift Alt ылдыйды бассаңар, бул дублировать этет экен. Shift Alt ылдый, ылдый кылсак дублировать этет. Бул жерден карап алганыбыздай delete line деген бар. Бул Ctrl Shift K экен. Мисалы, мону өчүрүп таштайт, кайра линияларды өчүрүп таштайлы. Мисалы, hello деп туруп Shift эме менен дублировать этсек болот, кайра Ctrl Shift K менен кайра түшүрүп салсак болот. Дагы эмне функциялар бар? Мисалы, бул жерде караганыңардай add cursor деген нерсе болушу керек. Move line up, down дейт. Мисалы, бизде мондан көп бар деп коелу. Ctrl Alt баскыч менен монтип ылдый түшүрүп туруп, эмениңерди көбөйтүп алсаңар болот. Курсорлорду көбөйтүп туруп, мисалы, салам дүйнө, менин атым Эркебек. Жана ошондой эле салам дүйнө. Ушинтип көп эмелерди колдонсоңор болот. Булардын баарын жана могул файлдан карап алсаңар болот. Бул ссылканы да балким видеонун ылдый жагына кошуп коем. Жана бардык нерселер бул жерден таба алсаңар болот. Жана ошондой эле деп коелу. Силерде бир чоң проект бар деп коелу. Мисалы, бир узун жазуу бар, момундай. Узун жазуу бар. Ылдый жагында кайра эле жанагыл биздин салам, мисалы, салам YouTube деп жазып коелу. Силерде узун эме бар, силер муну бат таба алгыңар келип атат. Аны үчүн Ctrl F'ти басып туруп, мисалы, YouTube деп жазсаңар, бул жерге чыгып калат. Жана ошондой эле, мисалы, биздин Эркебек деген толтура жазууларыбыз бар. Бул жерге Эркебек деп жазып туруп, Экребек болуп калыптыр, келе Экребекти баарын туралап коелу, Экребекти Эркебек кылып коелу. Муну үчүн мону бассаңар болот, баарын бир учурда өзгөртүп таштайт. Келе эми кайра Эркебектин баарын, мисалы, Айбек өзгөртүп таштайлы, баары Айбек болуп калды. Ушинтип, муну да колдонсоңор болот, бул Ctrl F табыш үчүн. Эгерде өзгөртөм десеңер, анда Ctrl H баскычын басышыңар керек. Жана кайталай кетсек, мунун баары бул жердин баарында бар. Жана ошондой эле дагы эмнелер бар? Мисалы, кантип жаңы проект ачуу керек. Бунун үчүн Ctrl K O'ну бассаңар болот. Жок, бул жерден карап алалы. Мисалы, Open Folder, Ctrl K, Ctrl O кене.
Ctrl K, Ctrl O-ну бассак, бул жаңы проект ачуу нерсеси чыгат экен. Так, save деп атат. Мына ушинтип же болбосо Ctrl R-ды басып, ушул проекттер менен которсок болот бири-бирин. Мисалы Hello World. Же болбосо ушул экөөнү тең ачып алалы. Жаңы окно ачыш үчүн бул жерде көргөнүңөрдөй Ctrl Shift N, муну мен уже басып койдум. Жана бул жерге мисалы сонун деген проект ачып алалы. Ошондо бизде эки проект бар. Так, муну жаап таштасак болот. Мага терминал керек болуп калса, мен жөн гана Ctrl тилданы басып коем. Бул биякта дароо пайда болуп калат. Ысык баскычтарды өттүк окшойт. Терминал айтып кеткендей бул жерде. Терминалдан эки үчөө керек болсо, могул плюсту басып кошо берсеңер болот. Жана бул жерде ачык терминалдар менен бири-биринен которулсаңар болот. Эгерде бирөөсүн жабам десеңер, жөн гана могул жерде өчүрүү кнопкасын басып коесуңар. Ушуна кайра бирөө эле калды. Үчүнчү дагы бир маанилүү жери бул жерде git менен иштөө. Мисалы биздин проект git бар деп коелу, git кошуп коелу. Мисалы терминал аркылуу мен git init деп жазайын. Git менде жок экен. Git'ti орнотуп коюшум керек экен. Git'ти бул жерде жүктөп атам. Келе git жүктөлгүчө биз кооздоо жагындагы бир карап коелу. Кооздоо үчүн эң биринчи бул жерге биз албетте иконкаларды жүктөп алсак болот. Мисалы могул жер бир аз жакшыраак болуш үчүн. Эң жакшы көргөн иконкаларымдын бири бул Material Icons. Так, Material Icon. Так, бул жерде сразу чыгып калат, могул жерде Material Icon же болбосо кайсынысын деп мен Material Icon тандап коем. Болду, эми биздин файлдарыбыз жалаң Material Icon болуп калды. Байкаганыңардай, бул жер HTML-дын эмеси өзгөрдү, могул папкалар дагы өзгөрүп калды. Бул жерге мисалы дагы башка папкаларды кошо турган болсоңор, мисалы model же болбосо деп коелу view, бул бардыгына өзүнө мындайча айтканда туура келген папкаларды өзү иконкаларды тандап турат. Жакшы жери. Жана ошондой эле могул жерге дагы бир аз жакшыраак бир мисалы шаблон кылып алалы. Мисалы HTML 5, 5 деп туруп бул жерге мисалы UL мисалы 5 буларын жана үйрөнгөндөй бир нерселерди жазып коелу. Жана ушуну дублировать этип алалы. Синтаксиске дагы сонун темалар бар. Мисалы мен жакшы көргөндөрдүн бирөөсү бул Monakai сети деген бар. Ушул болуш керек. Сети Monakai. Мына могул. Так, set color them дедикпи, сразу бул туруп калды. Так, ушул тема көбүрөөк жагат. Так, менин гитим акыры жүктөлүптүр. Так, келгиле могуну эми кайра бул жерден карап көрөлү. Бул жерден көргөнүңөрдөй папкабыз биз кошкон нерселердин баары өзгөрүп атат. Файлыбыз Chrome аркылуу ачып көрсөк, мына мындай болуп калды. Бир нерсе болушу мүмкүн. Мисалы силер дайыма өзгөрткөн сайын силер муну сактап турушуңар керек. Мисалы мен азыр жаңы нерсе жаздым бул жерге. Бул мондай болуп чыгып калат, точколуу. Бул сактала элек дегенди билдирет. Эгерде силер сактап койсоңор, бул автоматтуу түрдө жоголуп кетет. Келе ушуну мисалы дагы бир аз дублировать этип алалы. Ctrl S бассаңар болот, же болбосо силер дароо могул auto save дегенди кошуп койсоңор болот. Жана бул силер автоматтуу түрдө сактап турат. Мисалы мен азыр hello-дор келдиби? Так, муну жаңыласам автоматтуу түрдө hello-лор пайда болду. Өчүрүп таштайм мисалы кээ бирлерин бирөөнү эле калтырып коеюн дагы. Бул жерге келсем автоматтуу түрдө hello бирөө эле калып калды. Ошентип auto save-ди күйүп койсоңор дагы бул абдан пайдалуу нерсе. Жана ошондой эле силер көп иштегенден кийин силердин өзүңөрдүн мындайча айтканда дайыма орнотуп турчу темаңар, ар кандай настройкаларыңар болушу мүмкүн, ар кандай плагиндериңер болушу мүмкүн. Ошондуктан буларды setting sync деген бар. Бул
Сіздер мысалы Visual Studio Code өчіріп тұрып, башқа компьютерден Visual Studio Code арқылы ушул аккаунтыңарға кирсеңер, бұл автоматтык түрдө мурунку настройкаларыңарды жүктөп алат. Бұл дагы аябай жакшы нерсе, ошондуктан муну дагы үйүп койсоңор болот. Turn on дейсиңер дагы, бул жерден айтасыңар кайсыл мындайча айтканда настройкалар сактагыңар келет. Мисалы, extensions бул плагиндер, бул UI, мындайча айтканда силердин бұл сыртқы келбетіне байланыштуу настройкалар жана негизги настройкалар, бұл keyboard shortcuts, бұл ысык клавишаларды өзүңөр мисалы өзгөртө алсаңар, булардын баарын галочканы коюп туруп эле sign in кылып коесуңар дагы, жана GitHub'ты колдонсоңор жакшыраак. Мисалы мен GitHub'ты кошуп коеюн. Sign in, открыть болду. Мисалы менин азыркы настройкаларым бул автоматтык түрдө уже келип калат. Мен уже мурун колдонгон үчүн бул азыр merge деп атат. Merge manually. Мен муну жөн гана cancel кылып коеюн, бирок силер муну сакташыңар керек. Анда эмесе бизде Git менен иштөө жагы калды. Келе Git менен иштөө үчүн терминалды ачып алалы. Git init деп жазабыз. Бизде уже Git кошулуп калды. Көргөнүңөрдөй, бул жерде автоматтык түрдө могул жер активдүү болуп калды. Бул жер атайын Git менен иштөө үчүн бул кайсыл файлдар өзгөргөнү бул жерге автоматтык түрдө чыгып калды. Булардын баарын бири-бирден кошсок болот. Мисалы, commit кылыш үчүн бул жерге мисалы index added деп коелу дагы. Бассак, бул автоматтык түрдө commit болуп калат. Бирок бул айтып атат, настройкалаган жоксуңар деп Git'ти. Git'ти настройкалап коелу анда, Git global настройкалап койдум. Эми бул жерден commit кыла берсем болот. Жана буларды дагы мисалы and scripts added деп коеюн дагы. Буларды commit кылып туруп, push же pull жана ар кандай Git менен иштөө үчүн функциялардын баарын ушул жерден таба аласыңар. Анда эмесе ушуну менен биздин видеобуз акырына жетти. Видео жакса сөзсүз лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп, жана өз ой пикириңизди комментарийге таштап коюңуздар. Барыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмкиде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.